Assalamu алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Алато спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолу биз сиздерге 22 апрель күнү Америка Кошмо Штаттарында өзүнүн биринчи беттешин өткөрүүгө даярданып жаткан кыргызстандык мушкер Мыктыбек Оролбай уулунун алдыдагы эрөөлүндөгү атаандашы, ошол эле мезгилде жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө айтып өтөбүз. Алдыда сиздер үчүн кененирээк маалымат айтылат, ага чейин биздин каналда калып туруңуздар. 200'дөн OTV телеканалы 60 күнгө акысыз. Акция жаңы О абоненттери үчүн гана. Переходи на О плюс OTV тарифтеринин линейкасына кошулабыз. Жылдызча 750, жылдызча 3 торчо буйрутмасын теребиз да 200'дөн ашуун каналда акысыз көрөбүз. Спорт, балдардын каналы, жаңылыктар, фильмдер, сериалдар дароо 3 түзүлүштө. Интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер баары бир тарифте. Переходи на О плюс OTV. Сага керектүүлөрдүн баары. Америка Кошмо Штаттарынын убактысы боюнча 22 апрель күнү Түндүк Дакота штатында Ньютаун шаарында LFA же болбосо Legacy Fighting Alliance уюмунун 130 мелдеши орун алат. Анын алкагында башкы беттеште Америка Кошмо Штаттарынын өкүлдөрү Мариуш Кысакевич менен Александро Камбулино беттешет. Дал ошол картта кыргызстандык жаш мушкер келечегинен көптү үмүттөндүрүп жаткан Мыктыбек Оролбай уулу Америка Кошмо Штаттарында өзүнүн биринчи беттешин өткөрүүгө аракетин жасайт. Буга чейин Мыктыбек океан ары жагындагы уюмдарда 2 жолу беттешүүгө даярданып, бирок экөөндө тең октагонго чыкпай калган. Бул жолу Тарзан Каймана ысымдуу кыргызстандык мушкердин атаандашы Америка Кошмо Штаттарынын өкүлү Райан Шарлебуа болот. Америкалык мушкер буга чейин LFA уюмунда 2 беттеш өткөрүп, экөөндө тең ишенимдүү жеңишке жеткен. Жалпы ММА боюнча карьерасында 3 беттеш өткөрүп, баарында тең ишенимдүү жеңишти майрамдаган. Акыркы эрөөлүн былтыр апрель айында өткөрүп, анда Джозеф Галавис аттуу атаандашын калыстардын чечими менен утуп алган жайы бар. Негизинен бутка турууда өтө мыкты мушкер, бирок партерде да өзүн мыкты көрсөтө алат. Демек Мыктыбектин карьерасындагы эң олуттуу атаандаштардын биринчиси десек болот. Ал эми кыргыз мушкерине келе турган болсок, Мыктыбек Оролбай уулу учурда 22 жашта. Ал карьерасында жалпы 7 беттеш өткөрүп, анда 6 жолу жеңишке жетсе, бир рет жеңилген. Акыркы эл аралык аренадагы беттеши былтыр Бишкек шаарында өткөн Open FC 8 мелдешинде орун алып, анда ал Пейман Хасиев аттуу грузиялык мушкерди утуп алган болчу. Ал өзүнүн карьерасында кыргызстандык уюмдардан сырткары AC Young Eagles уюмунда дагы беттеш өткөргөн жайы бар. Базасы ММА, Ош шаарындагы улуу кыргыз спорт клубунун өкүлү. Буга чейин өткөргөн беттештеринде 100% атаандаштарын мөөнөтүнөн мурда утуп келген. Демек кыргыз мушкери деле америкалык Райан Шарлебуага карьерасындагы олуттуу атаандаш болору турган иш. Болгону алдыдагы турнирге Оролбай уулу мыкты даярдыкта барып, бизге кызыктуу беттешти тартуулайт деген ишенимибиз чоң. Урматтуу мекендештер, эмне болгон учурда да, кандай жыйынтык болгон учурда да биз Мыктыбек Оролбай уулун колдоп калабыз жана анын алдыдагы беттешинде ийгилик каалайбыз. Liga Fighting Alliance уюму АКШдагы мыкты промотордук компаниялардын бири болгондугу үчүн бул жактан дүйнөдөгү эң алдыңкы делинген UFC уюмуна чыгуудагы жеңил. Андыктан Мыктыбек Оролбай уулунун алдыдагы карьерасына ийгилик каалайбыз. АКШдан ол жолу кайтып кыргыз элин кубантат деген ишенимибиз чоң. Дал ушул жерден сиздер менен коштошобуз. Буйруса кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды уландуу түрдө айтып турууга аракетибизди жасайбыз. Андыктан биздин канал менен болуңуздар.